Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү видео сабакта уйду туура сагандын ыкмасын көрсөтөбүз. Азыркы талапка ылайык көп ишканаларда сапат сурап атат. Сапат негизги эң туура жол болуп эсептелет. Анткени сапат болсо сүттүн баасы көтөрүлөт. Ошол эми сапатка кантип жетебиз? Ошол биринчи мындайча айтканда сортко, ошону сиздерге азыр көрсөтөбүз. Биринчи кадам саар алдында сүт саачу аппаратты дезинфекциялаш керек. Дезинфекциянын эң оңой жолу бул 10 литр жылуу суу алабыз. Анан 40 грамм кадимки эле белизна. Сөзсүз сүт саады тазалыкты сакташ керек, анткени бунун баары сапатка таасирин тийгизет. Ошентип саардын алдында жарым саатерде дезинфекциялап коебуз. Саардын алдында ар бир желинен 1-2ден саан алып алыш керек, атайын идишке. Анткени биринчи саан менен көпчүлүк бактерияларды саап алабыз. Андан кийин текшерип коебуз сүттү тазалыгын. Эми саанды баштайбыз. Ар бир уйга бирден майлыгы болуш керек, сөзсүз. Таза идиштен алып, ар бир желинин сүртүп алабыз. Бул гир майлыкты өзүнүн гир идишине салабыз. Башкага аралаштырбайбыз. Желинди сөзсүз кургакташ керекпиз. Сүт азыктарына атайын ушундай темирден жасалган идиши болуш керек өзүн. Ошого сакташ керек. Сактоодо сөзсүз өзүнүн капкагы болуш керек.
Süt сағандан кейін 1-2 сааттын ичинде сөзсүз плюс 4 градуска чейин муздатыш керек. Анткени ошо 1-2 саатта бактериялардын өрчүсү азаят. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ошондой муздаткыч болсо абдан жакшы. Эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо, жөн эле арыктын суусуна же болбосо атайын идишке суу толтуруп муздатсаңыздар болот. Жогоруда гигиеналык шарттарда эң жогорку сапаттагы сүттү өндүрүүнүн ыкмаларын көрсөттүк. Саан уйларга коопсуз жана ыңгайлуу болуш үчүн ар бир шартты текшерип көрүңүз жана биз айткан кеңештерге көңүл буруңуз.